Чыны менен батирдин баасы кайдан алынат? Ушул жана башка курулушка байланышкан суроолорду биз бүгүн студияда талкууламакчыбыз. Бул үчүн Жашкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темир Ажыкулов жана Кыргызстандын рыногуна жаңыдан кирип жаткан Казакстандык курулуш компаниясынын аткаруучу директору Жыргалбек Жумаевдарды студияга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Чыны менен эрикпей эле интернетке кирип карап көрсөк деле ошол Европа болобу же ошол эле Турция, Болгария болобу бааларын карап көрсөк Кыргызстандык менен окшош эле да. Анан ошондон улам батирдин баасынын каяктан алынат, ал эмнеден улам түзүлөт, ага кайсыл ички жана сырткы факторлор түзүлөт деген суроо келип чыгат да, Темир мырза. Негизинен батирдин баасы каяктан чыгат деген суроого мындай деп жооп берсе менимче оң болот. Ошол салынып аткан үй, турак жайдын биринчиден алынып жаткан ошол жеринин баасына, анын үстүнө келген ошол алынган курулуш материалдары, аткарылган кызматтар, жумушчу орундар, жумуш акчалары коротулган, ошолордун баарынын жалпысынан чыгып келип, анан кийин албетте рынокко дагы карап баа коюлат. Бизде баягы курулуш материалдарынын көпчүлүгү, 90%дан көпчүлүгү сырттан алып келинет. Ошого байланыштуу дагы баалар да кээде көтөрүлүп, жусум азайып, же болбосо ошол эле сырткы факторго аябай таасир тийгизген үчүн ал да бир оорукту туудурат бизде. Баары эле бизге Турциядан келет көп материалдар, Россиядан келет, Казакстандан келет, Кытайдан келген товарлар бар, материалдар бар да. Ошонун баары жалпысынан келгенден кийин проект түзүлүп, проект чыгып, ошол проекттин аткарылчу жыл жай убактысы бар да, 1 жыл, 2 жыл өтө турган болсо, ошол убакытка материалдын кеткен акчасын, жерге кеткен акчасын кошуп, ошол учурда курулуп аткан учурда колдонулган жумуш аракеттердин баарын кошкондон ошол баалар чыгат. Эгер мына ушул Темир мырза айтып өткөн факторлордун негизинде алып карап көрсөк, Кыргызстандагы батирлердин баасы, бул эми биринчи рынок жөнүндө сөз кылып жатабыз да, канчалык негиздүү? Эми бул суроого ар кандай жооп берсе болот да, менин оюмча. Эгер биз курулуш компаниясы тарабынан өзүбүздүн эксперттик оюбузду айта турган болсок, биз наоборот жакынкы 5 жылда, 10 жылда кыймыл мүлктүн баасы дагы жогорулайт деген ишеничтебиз да. Эгерде коңшулаш өлкөлөрдүн, Россиянын, Казакстандын, башка өлкөлөрдүн опытын алып карап көрсөк, ошондой тенденция бар да. Жана сиз айтып кеткен Турцияда болсун же башка Болгарияда, Европада болсун, ал жактагы ситуация баягы кардиналдуу түрдө башка. Себеп дегенде баягы Темир мырза айтып кеткендей, бизде өндүрүш аябай слабый да. Мисалы үчүн бир үйдү куруш үчүн айтып кеткендей 200 позиция керек. Ошо цементинен баштап, кумунан баштап, ошол позициянын бир 10 позициясы эле өзүбүздөн чыгат. Бул кыймыл мүлктүн баасына тикеме-тике байланышы бар да. Көп нерсе Россияда кымбаттагандыктан же монополия болгондуктан, мисалы үчүн Кыргызстандын түндүгүндө бир завод бар, цемент чыгарат. Түштүгүндө экинчи завод бар, же үчүнчү завод бар, көп эмес. Бул дагы баага. Мисалы үчүн сезон келет, аябай бааны көтөрүшөт. Бунун баардыгы взаимосвязанный деп коет, бири-бири менен байланышы бар. Мисалы үчүн азыр кичине политический жактан алып караганда таможенный союз деп атабыз. Дагы ал жакка кире турган болсок, баа сөзсүз түрдө дагы өсөт. Бул кайсыл факторлордон улам болушу мүмкүн, жана ал кандайдыр бир болжолдуу прогноздоруңар барбы? Канча пайызга чейин ошол Бажы союзга киргенден кийин деген? Биз Казакстандын шаарларында иштегендиктен, Алматыда иштегендиктен, Астанада иштегендиктен, ал жерде мамлекеттин өткөн жолу бар да, өнүгүүнүн жолу бар. Мисалы үчүн ошол опытты карап салыштырып келгенде, мисалы үчүн эң пикте Алматыда, мисалы үчүн, 1 сотуктун немеси $300,000 чейин чыккан. Бишкектиктер баалар качан түшөт деп күтүп атса, бул жакта Жыргалбек мырза айтып атат, баалар 30%га чейин көтөрүлөт деп. Темир мырза, бул жерде рыноктун мыйзамдары каяка кетет? Мисалы үчүн, сунуш көп болгон жерде, суроо талапка караганда сунуш көбүрөөк болгондо, демек бул бааларга таасир этиш керек эле го? Баары эле үй жай алгысы келет, баары эле үй жайлуу болгусу келет, ошоп туруп, баары бир муун өсүп, экинчи муун келип, алар да үй жай алгысы келет. Ар ким өзүнүн бала чакасына, өзүнө дегендей. Ошон үчүн талап азыркы учурда аябай эле көп. Сунуш дагы аз эмес. Бирок бул рыноктун баягы сиз айткан куралдары ушундай кызык экен.
бир белгилүү минимум бар. Ар бир шаардын деле ушу бөлүктөрүнө, райондоруна жараша өзүнүн минимум максимумдары бар да. Эң төмөн, эң жогору деген бааларчы. Менин оюмча азыркы учурда шаардагы, центрде айтпайлыбы, борбордун ичинде айтпасак дагы, эң азынан тегерегиндеги болуп аткан, курулуп аткан проекттердин баалары жалпысынан азыркы учурдагы рынокко менин оюмча туура келет деп эсептейбиз. Ал эми көтөрүлбөшү бул албетте жогоруда айтып кеткендей бул сырткы факторлордон таасир этет көп нерсе. Бул келаткан материалдардын баасы, ошол эле цемент заводдун баасы, мисалы үчүн чынында булар сезон болгондо көтөрүлөт баасын. Көтөргөндө өз элестетсеңиздер, канча деген чоң проектке канча деген материал керек болот. Ошонун баасы баары көтөрүлгөндө албетте куруп аткан курулушчу компаниялар акчасын жоготпоо максатында, эми бул бизнес, алар ал жерге пайда тапканы барышкан. Ошого жараштуу алар дагы көтөрүүгө мажбур болушат. Эми негизи ушул курулуш тармагында курулуштун өзгөчө баасына карата бир топ байгыл божомолдор, жоромолдор, мифтер дагы бар да. Бир жагынан айтышат, мисалы үчүн ошол эле казактар, керек болсо кытайлар келип тобу менен батирлерди алган үчүн дагы бааны көтөрүп атышат дейт. Дагы бир маселе, мисалы үчүн эле ошол Кыргызстанда жанагы уруксаат кагаздарды алуу, бул көптөгөн бюрократия жана коррупция менен коштолгондуктан бул курулуш компанияларына кандайдыр бир чыгымдарды алып келип, ал чыгымдар кайра келип батирдин баасына таасир этип атат деген дагы жоромолдор бар дейм. Булар канчалык негиздүү же чындыгында эле ушул факторлор дагы таасир тийгизип атабы? Эми биз Кыргызстан кичинекей өлкө болгонубузга карабастан, Бишкек шаары дагы ошол кичинекей шаар болгонуна карабастан, менин жеке оюм боюнча, биздин анализибиз боюнча андай биз тенденция көрө албадык. Мисалы үчүн келип ошол Казакстандан келсин, ошол Орус, Россиядан келип, Кытайдан келип квартираларды баягы жалпысынан көп санды алган үчүн баалар көтөрүлгөнүн биз көрө албадык. Азыр мен оюмча оңой эле анализ кылып көрсө болот, ар бир курулуп аткан компанияларга чалып чыгып эле билип алса болот да, канча квартира барын, сатыла сатылбай, канчасы калды, канчасы калбады депчи. Балким бир эки компания болушу мүмкүн. Балким баягы өзүнүн ушу курулуп аткан объектисинин жерине жараша да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн центр болсо центрда, башка райондор болсо башка райондор. Бирок жалпысынан баардык курулуш объекттеринде же болбосо Бишкек шаарынын ушу бүт курулушчу компаниялар ушундай эле жыргап атышат. Казакстандан казактар келип чемодандар акча алып келип деген нерсе жок. Буну мен ачык айта алам. Менин Жыргал мырза дагы менен кошулат, себеп дегенде андай болчу болсо дагы компаниялар көбөймөк, дагы проекттер көбөймөк. Ал эми сиз айткан жана бюрократияга байланыштуу кетиресиз байланыштуу мыйзамдардын аткарылып аткарылбашына байланыштуу баасын көтөрүлүшү деген көп кошула албайм, бирок ал жерде мындай болуп баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Ошо бюрократияга байланыштуу, ошол эле кыйынчылыктарга, тоскоолдорго байланыштуу убакыт саат мөөнөтү узашы мүмкүн проекттин. Ошого жараша дагы чыгашалар көбөйөт. Анткени ошол үчүн жумушчуну камсыз кылыш керек. Ошончо деген офис бар, жумушчулар бар, алардын чыгашасы бар да. Ошол бир аз болсо таасир тийгизиши мүмкүн. Бирок жалпысынан мен айтам, бул тармакка кирип аткан ишкерлер кирерден мурда анализ кылышат. Эмнеге дегенде ошол салып аткан акчасын канча жылда бул үй куруп бүтөт, канча жылда сатып бүтөт, канча жылда акчасын актайт дегендейчи. Ошого мен оюмча азыркы учурда биздин мыйзамдар аябай эле идеалдуу деп айтпайм. Бирок ошого карабастан биздин да курулушчулардын кирип келип аткандагы ошого даяр катары келишет. Эми биз мыйзамдын үстүндө дагы иштеп атабыз. Мамлекет менен тыгыз байланыштабыз. Кудай буюрса дагы өзгөртүүлөр киргизип, ыңгайлуу кылып, бизнеске да ыңгайлуу болсун деп, ошол эле учурда мамлекет дагы жоготпогудай кылып, ортодо бир жол таап аракет кылып жатабыз. Жогоруда Темир мырза айтып атпайбы, Кыргызстанда суроо талап батирге абдан эле чоң деп. Чыны менен муну менен эч ким макул болбой койбосо керек. Бирок ошол эле маалда салынып аткан турак жайлар деле ошол кыргызстандыктардын суроо талабын толук кандыра албай атпайбы? Кептин баары батирдин баасында болуп атат да. Эми мынакей силер деле казакстандык компаниянын өкүлү болуп атасыңар. Ошол эле коңшу Казакстан менен салыштырганда деле кыргызстандыктардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү деле бир топ төмөн болуп атат да. Демек, азыркы баалар сиз айткан факторлордон улам канчалык негиздүү деп эсек деле кыргызстандыктардын чамасы көп чак келбей атпайбы? Алгандар деле мындай карап көрсөк бул көбүнесе мигранттар болуп атат, же болбосо баягы инвестиция катары бош акчасын сактагандар болуп атат, а массалык карапайым калк жетпей жатат да. Мен баягы баа темасына кичине байланышы болгондуктан айтып атам да. Кайтып келгим келип барат. Мисалы үчүн жана айтып өтпөдүкпү? Бир микрорайондогу 2 комнаталык же 3 комнаталык 30 жыл мурда, 40 жыл мурда салынган, советтер убагында салынган типовой проекттин баасын, батирдин баасын карап көрөйлү. Андан кийин жаңы салынып аткан үйдүн баасын салыштырып көрөйлү. Эгер мындай 5 мүнөттүн ичинде эле акыйкат чыгат да. Азыр бизде спрос эмнеге көп болуп атат?
спрос бул баягы недвижимосттин баасы өскөндүктө болуп атат. Көбү өзүнүн квартирасы бар. Мен курулуш компаниясынын өкүлү катары айтып атам. Баягы биздин основной контингент клиентов баягы бизден сатып алып аткан. Ошо өзүнүн үйү бар. Чөнтөгүндө да кичине акчасы бар. Азыр наоборот мындай болуп калды. Мисалы үчүн хрущевканы сатып, жаңы батир алган выгодныйраак болуп калды да. Жок, ооба, албетте бул түшүнүктүү. Баалар акыйкат дегенге мен деле кошулуп атам да, силердин түшүнүк боюнча. Бирок ошол эле маалда бул акыйкат баалар кыргызстандыктардын чөнтөгү үчүн канчалык акыйкат болуп атат деген маселе болуп атат да. Эми мисалы үчүн эгер алып карап көрө турган болсок, силердин деле кардарлар кимдер булар? Мисалы үчүн жалпы массалык 95% кыргызстандыктар. Кыргызстандыктар болгондо кайсыл категория менен алып карасак болот? Эми сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир определенный өздөрүнүн бир айлык бюджети бар кишилер болсо керек. Көпчүлүгү үйгө жетпей жүрбөйбү? Токтолгум келип турат да. Мисалы үчүн биздин основной бизнесмендер, жумушу барлар, частный сектордун өкүлдөрү, патент менен иштеген ишкерлер, частный предприниматель, жеке ишкерлер в основном да. Анан кийин экинчи мындай тайпа бул ошо үйү бар. Просто үйүн алмаштырып атышат. Эски үйдү, 30 жылдык үйдү жаңы үйгө алмаштырып атат. Не дегенде баягы 20 жылдан бери Темирбек айтып кеткендей, 20 жылдан бери бизде көп неме үй курулган эмес да. Баягы рынок ачык калган. Эми азыр мынакей байкап атабыз, курулуш өтө кызып атат. Сиз айтып атасыз, рынок ачык калган деп. Эгер рынок кандайдыр бир баягы толуп жетише турган болсо, бул бааларга таасир этиши мүмкүнбү? Жеткиликтүү баалар болушу мүмкүнбү? Же бул батирдин баасы баары бир эле түшпөйт? Болгону ошол кыргызстандыктардын өзүнүн экономикалык потенциалы жогорулаш керекпи? Мына ошондо гана элдердин баягы турак-жай маселеси чечилеби? Менин оюмча бул жерде биз теманы экиге бөлгөнгө туура келет. Себеп дегенде биринчиден сиз айтып аткандай эле баалардын түшүшү керекпи деген да бир суроо да. Баалардын түшүүсүнө эмне себеп болушу мүмкүн? Бул биринчи орунда эле ошо азыр айтып кеткендей эле баалардын түзүлүп аткандагы чыгарчылардын азайышы. Аны кантип азайтууга болот? Азайтуу жолунун бирөөсү бул келип аткан товар материалдарды азайышы керек баалары. Ал мүмкүн эмес. Ошол эле биз Турциядан келип аткан товарларды алып атабыз. Мисалы пластик турбалар болсун, кабелдер болсун, башка электротоварлар болсун. Алардын баасын биз азайта албайбыз да. Бул сырткы фактор. Сырткы фактор. Баары сырткы болуп атпайбыз тилекке каршы. Жердин баасынан башка баардык фактор сырткы болуп атат. Анткени ошол жерде коротулган акчалардын 80-90% сыртка кетип атат биздики. Башында айтып кетпедикпи? Жерди сатып атканда жер кымбат. Бишкек шаарында азыркы учурда жер аябай кымбат. Жер биринчи бир чоң фактор. Андан кийин цемент фактору. Макул цемент дагы чыгарсын арматура. Арматура Россиядан келет бизге, өзүбүздүн өндүрүш жок. Өзүбүздүн качан өзүбүздө арматура өндүрүлүп, өндүрүлбөсө деген азынан ошол сырьё келип, бизде иштетилип чыгып, анан кийин арматура катары же башка эме катары биздин заводдор иштеп калса, бирок завод жок бизде. Андай завод салуу мүмкүн эмес. Биздин Кыргызстан өлкөсү үчүн андай завод эч ким салбайт. Анан бетон, цемент, макул цементтин баасын түшүрүүгө аракет кылыш мүмкүн, бирок ошол эле учурда цемент чыгарган заводдун өзү кымбат турат, аябайчы. Аны эч ким сала албайт оңой менен. Илгери СССРдин убагында салынып калган заводубуз бар экен, аны дагы кошуна казак туугандарыбыз сатып алган. Ошон үчүн ошолорго биз ошолордун таасири болот аябай чоңчу. Анан калгандары кирпич бар, макул өзүбүздүн жергиликтүү. Алар эми кирпич ансыз өзүнүн минимумуна жетип эле калды. 5 сом, 6 сом тегерегинде жүрөт, дагы эле баасы өзгөрө элек. Ошол бир эле единица бар. Чыгарышанычы, ошо плюс-минус көп кымбатталган, көп арзандабаган. Калган тилекке каршы баары эле сырттан келип атпайбы? Азыр жана жыргабыз айтып кеткендей, таможенный союз дегенге кирип алсак, анда биз эми анализ кылып деталдуу түрдө көрө алган жокпуз. Бизге кирип аткан Кыргызстанга ошол эле курулуш материалдарын канчалык кымбаттап, арзандарын. Эми арзандабайт. Баары эле айтып жатышат, аны туурабы? Айтып атышпайбы? Сырткы үчүнчү өлкөдөн келген үчүн таможенный союздун аймагына кымбат эле болот деп. Ошого байланыштуу менин оюмча бул бааны түшүрүү аябай эле оор болуп калат. Эми түшсө, ал эми экинчи тарабын алып элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү, менин оюмча бул реалдуураак деп дейм да. Bunun üstüne көбүрөөк иштөө аракет кылыш керек. Биринчиден, экинчиден бизде азыр 1 миллионго жакын кыргыз, 500 миң расмий түрдө болсун, 1 миллионго жакын кыргыз жаргандарыбыз Россия, Казакстанда иштеп иш алып барып жүрүшөт. Булардын жылдык Кыргызстанга жөнөткөн, үйүнө, айылына, шаарына жөнөткөн акчалары 2 миллиард доллар акча чыгып атат, туура? Жыл сайын көрүп атасыздар. Бул 2 миллиард доллар деген биздин ички дүң соодабыздын 30%, 20% орточо эсептеп алып карагандачы. Ошо андай отурган болсо, менин оюмча анда ошонун үстүнө көбүрөөк иштеш керекпи дейм да. Өзүнүн экономикабызды көтөрүүгө аракет кылып. Себеп дегенде ошол келген акчалар кайда кетип атат? 2 миллиард доллар. Жеп ичкенге анча акча болуп кетпесе керек дейбиз да.
Анын баары деген колунан келишинче ушу үй алып, жай алып аракет кылышат. Ошого байланыштуу биздин талабыбыз дагы бар, ошого байланыштуу дагы курулушчулардын бир сунушу бар да. Демек, батирдин баасы арзандайт деп күтүү менимче бул куру кыял болуп калат окшойт анда. Рахмат маегиңиздерге. Бүгүн биздин студиядагы талкууга катышкандар бул Жашкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темир Ажыкулов жана Кыргызстандын рыногуна жаңыдан кирип жаткан казакстандык компаниянын аткаруучу директору Жыргалбек Жумаевдер болду. Чоң рахмат.